Жыл сайын медицина өнүгүп, жаңы заманбап технологиялар, жаңы медициналык ыкмалардын пайда болушу бейтаптарга тез жана эффективдүү дарылаганга шарт түзөт. Алардын бири лапароскопия. Ошол тууралуу азыр сиздерге маалымат бермекчибиз. Операция учурунда хирург ич көңдөйүнө камералар жана манипулятор менен жабдылган атайын түтүкчөлүү аспапты киргизет. Камераны колдонуу менен хирург ич көңдөйүнүн ичиндеги сүрөттү алат. Ал эми манипулятор операцияны так жана максималдуу эффективдүүлүк менен аткарууга мүмкүндүк берет. Хирург-онколог Тактагазиев Бакыт Токтогазиевич өзүнүн кесиптештери менен лапароскопия жолу менен кызыл өңгөчкө операция жасап жаткан учуру бул операция эң оор операциялардын бири. Ошо биринчилерден болуп ушундай кызыл өңгөчкө жанагындай трансплантация жасаганбыз негизичи. Ошо залалдуу ишиктен болобу же ошол уксус ичип ошол күйүп алганданбы, ошондо ушинтип кызыл өңгөчтү бүт баарын алып, анан ашказандан атайын ошол кызыл өңгөч жасап, анан ошол кызыл өңгөч жасап туруп, анан ушул ыкма жол менен жасалганда бул 3 этап менен өтөт. Бир этаптын ичинде эле биз ич жакка кирип ашказандан ошол кызыл өңгөч жасайбыз. Экинчи этаптан ошол өпкө жакка кирип ошол кызыл өңгөчтү алып салып, анан тиги кызыл өңгөчтү бошотуп, анан ашказандан атайын ошол жана трансплантат жасагандан кийин анан ошол моюнга чыгарып, анан кекиртекке кошуп тигебиз да. Бул ыкманы биздин хирургдар 1996 жылдан бери колдонуп келишет. Бирок онкологиялык ооруларды лапароскопия жолу менен дарылаганы аз эле убакыт болду. Аталган ыкма жараттын өлчөмүн минималдаштырууга, аны кабылына келтирүү убактысын кыскартууга жана өрчүп кетүү коркунучун азайтууга мүмкүндүк берет. Бейтап өзү 50 жашта. Бул бейтап көп жылдан бери ошол ар кандай дары дармектерди ичип, анан баягы ошол клапан иштебей калып, кызыл өңгөч менен ашказандын клапаны иштебей калып, анан бир топко чейин кыйналып жүрчү да, постоянно зарына болуп жүрчү, постоянно оозуна ачуу келип эле, анан операциядан коркуп, анан көп жылдан бери ошентип кыйналып келген да. Ошол боор эттин тешигин бүтөп, анан искусственный ашказандан ошондой искусственный клапан жасап, жеңил ыкма жолу менен, лапароскопия жолу менен ушундай жазылат. Негизи бул операциядан кийин, операция өзү негизи 1,5 саат жасалгандан кийин эле бейтап ошол эле күнү туруп басып, жеңилдеп эле оорубайт дагы, анан 3 күндөн кийин анан үйүнө кайра кайтып кетет. 2019 жылы Кыргызстанда биринчи жолу хирургдар кызыл өңгөчкө операция жасашкан. Ал операция 11 саатка созулган. Азыр дарыгерлер мындай операцияны 6-6,5 саатта жасашат. Бакыт Токтогазиев квалификациясын дайыма жогорулатып турат. Ал жакында Кытайга барып, алдыңкы хирургдардан билим алып, азыр кыргызстандык дарыгерлерге бөлүшүп келет. Жакын арада өлкөбүздө эл аралык медициналык форум өтөт. Оор дарттарды лапароскопия жолу менен дарылоону өнүктүрүү маселеси талкууланат. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.